Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу Россиядагы Екатеринбург шаарындагы мекендештер, мусулман бир туугандар, барыңыздарга Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, боорукерлиги, рахматы, берекеси болсун. Кудайым буйрса, 16-17 февралда мен өзүмдүн ушу мекендештерибиз менен, өзүбүздүн мекендештерибиз менен Екатеринбург шаарында расмий Россия Федерациясынын муфтияты менен биргеликте иш-чарага жолугушууга кетип атабыз. Буйрса, жума күнү жума намаздан алдын бир жарым саат, ал эми шам намаздан кийин болсо суроо жооп, ушундай жолугушуулар болмокчу. Анын дарегин айта кетсек, Верхняя Пышма шаарчасы бар экен. Екатеринбургда Верхняя Пышма шаарчасында Бухари мечитинде. Куда кааласа жума намазды ошол жерде окуйбуз. Жума намаздан жарым саат алдын жума намаздын баяны, хутбасы болот. Ал эми кененирээк баарлашуу буйрса шам намазынан кийин, ошол эле 16 февраль күнү буйрса ыймандуулук, уяттуулук, үй бүлөнү куруу, ынтымак, тазалык, соодалардын маселеси, соодагерчиликтин маселеси, улут арасы ынтымак, ушулардын баардыгына Кудайым буйрса ушуга тиешелүү суроолор жана башка да шариятка тиешелүү суроолорго жооп бермекчибиз. Кудай кааласа, келиңиздер, учурашып, сүйлөшүп, Кудайым буйрса бири-бирибизди бир зыярат кылып дегендей, чогуу бир пата кылып элибизге, журтубузга, жакшы бир аксакалдарыбызда да, жаштарыбызды да бир биримдүүлүккө чакырып, атайы ошо расмий сапар менен кетип атабыз. Барыңыздарды Кудайым буйрса күтөбүз. Алла Таалам баарыбызды туура жолдон адаштырбасын, ыймандан ажыратпасын. Орусия эли менен Кыргызстан элинин ортосунда ынтымак, биримдүүлүк, достукту күчөтө берсин. Жана ушу биздеги мигранттарыбыздын тапкандары адал болуп, берекелүү болуп, үй бүлө бала чакалары талаа түздө жүргөндөрүн Алла Таалам өзү колдоп, коргоп, ар кандай жамандардан сактап, туура жолго жолдоп жүрсүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.